Саламатсыздарбы? Алдыбызда 9 май улуу жеңиш күнү келе жатат. Баарыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайм. Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети, Жалал Абад колледжи педагогикалык жана социалдык иштер бөлүмүнүн окутуучусу Нурматова Майрамгүл Нарбековна куратордук саат жеңишти бирге даңктайлы. Өтүлүүчү группа БКМК 0318 тайпасы. Эч ким, эч нерсе эч качан унутулбайт. Кел балдарым, сабагыбызды баштайлы, улуу жеңиш майрамын биз даңктайлы. Зор заманды тартуулагандарга таазим кылып, эскерүүлөр ыр саптарын арнайлы. Деген ыр саптарын айтуу менен бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабагыбыз негизинен жеңишти даңктаганга арналат. Андыктан сабактын максаты түзө. Улуу жеңиштин даңкталышынын себептерин түшүнөсүңөр, улуу жеңишке карата ырларды окуйсуңар, өзүңөрдүн чоң ата, таяталарыңардын согушка кошкон салымдарын айтасыңар. Өзгөчө кооз кызыл дата календарда май айынын 9-у тартуу кылат. Совет элин оор замандан арылтканга 75 жыл мына бую толуп турат. Зор заман буйрук экен бешенеге, ыраазы болсок ар бир көргөн нерсебизге. Кыл чайып тээ алыска баш бактырсак, тарыхтын барактарына көз чаптырсак, 41-45 жылдарынан таптык жообун согуш күйүүсүнүн кылдарынан. 9 май жеңиш майрамы Совет элинин деги эле эң ыйык, эң улуу майрамдарынын бири болуп саналат. 1945 жылдын 8 май күнү саат 22:43 өткөндө Берлин шаарына жакын Карлхорст шаарында Вермахтын атынан генерал-фельдмаршал Кейтель, Кызыл армиянын маршалы Жуковдун жана союздаштарынын атынан катышкан Англиянын авиация маршалы Теллердин катышуусунда биротолуу жана толук багынып берүү капитуляция жөнүндө келишимге кол койгон. Ал мезгилде Москвада 9 майга өтүп калган болчу. Ошол себептен 9 май жеңиш майрамы катары майрамдалып келүүдө. Кайгы менен көп жоготуу көргөн эл, Сталиндин жарлыгы болуп аларга бел, Левитандын угуп жакшы кабарын, кубанычтын ый каптап эл жамалын. 1945 жылы 9 май күнү кечинде СССРдин борбору Москва шаарында 1000 замбиректен 30 залп менен СССРдин тарыхында эң масштабтуу жеңиш салюту берилген. Бирок 1948 жылдан баштап 9 май кайрадан жумуш күнү болуп калган. Кайрадан 20 жыл өткөндөн кийин жеңиштин 20 жылдыгында 1965 жылы гана жумуш эмес күн деп майрам күн катары белгиленген, бирок жумуш эмес күн катары да жарыяланып, бардык атрибуттары менен аскер парады, согуш ардагерлеринин салтанаттуу жүрүшү, жеңиш салюту майрамдала баштаган. Улуу ата мекендик согуш 1941 жылдан 45 жылга чейин Совет элинин фашисттик Германияга жана анын союздаштарына Италия, Венгрия, Румыния, Финляндия, Японияга каршы ата мекендин эркиндиги жана көз карандысыздыгы үчүн адилеттүү күрөш болуп саналат. 27 миллион адамдын жанын алып, ачкачылык кыйын күндөр баштан өтүп, канчалаган ата-апалар азап чегип, Совет эли курман болуп жанын кечип. Бейпил турмуш тартуулаган бабалардын эрдиктерин санасак да бүтө албайбыз. Мекен үчүн курман болгон аталарга таазим этип, кадырына жете албайбыз. Улуу ата мекендик согуш адилеттик менен жүзү каралыктын, ажал менен ар намыстын, жакшылык менен жамандыктын, боорукердик менен ташбоордуктун, кайрымдуулук менен мерездиктин, адамгерчилик менен наадандыктын, айкөлдүк менен зулумдуктун, адалдык менен арамдыктын, жаркын келечек менен акыр замандын согушу катары тарых жылнамасында жазылып калды. Бул согуш 1418 күнгө созулуп, анын жүрүшүндө Калыгул Олуя айткандай, дүйнө устаранын мизинде оодарылган тараздай болуп турган. Кесепетинде планетабыздагы 57 миллион күнөөсүз өмүрлөр кыйылган. Дүйнөлүк экинчи согушка түздөн түз жана кыйыр түрдө 33 мамлекет катышкан.
жеңиш күнү алыстагы от болуп, көрүнчеле араң жанган чок болуп. Өрттү чаңды кечип чабуул салганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам, баары жыттанган адамдардын самайларын ак чалган, көздөрүнөн жаш кылгырып шаттанган. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү. Күндүр мекени биз эч тынбай, мартенмешин тектеп турган көз жумбай. Күндүр иште күйүп жанганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам, баары жыттанган адамдардын самайларын ак чалган, көздөрүнөн жаш кылгырып шаттанган. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү. Апа кебай, биз бүт кайра келбедик, шибер кечип чуркаганды дегдедик. Европанын Сиздердин назарыңыздардагы сүрөттөр БКМК 018 тайпасындагы Насирдинова Гүлбаран, Паратова Диананын, Кошмакова Айдананын чоң ата, чоң энеси Таята жана абаларынын биздин ушул күнгө бейпил жашоого салымын кошкон адамдардын сүрөттөрү көрсөтүлдү. Ырбабасын мындан ары жараңар, ыйлабасын кемпир-шалдар балаңар. Капа болом каңырыгың жалындап, барган сайын суюлган карыңар. Бубак болуп, аппак болуп чачыңар, уламары кетип барат жашыңар. Урмат кылып унутушпай турбакка, кылымдарга күбө болуп атыңар. Тоо томсороп, көл боздоп, убайым жайын жел козгоп, узатып калган селкини көзүнөн чайып жел козгоп. Атасы кеткен бирөөнүн айылына кайра келген жок. Бешиктеги баласын бир жолу чиркин көргөн жок. Баласы кеткен бирөөнүн жадырап кайра келген жок. Жайкалган аппак сакалдуу атасы уулун көргөн жок. Тып-тынч жаткан элиме душман келип кол салды. СССРдин жеринде кандуу согуш башталды. Өз балдарын көз жаш менен өлүмгө узатышты, ыйлап сыздап энелер. Курман болду, баатыр болду нечендер. Жашасын деп бизди ушул өмүрдө. Танк алдында тайманбастан барышты. Эл жер үчүн душман менен атышты. Эч тайманбас биздин баатыр аталар. Эли бизге жеңиш менен кайтышты. Тып-тынч жаткан элиме душман келип кол салды. Бейпил жаткан жеримде кандуу согуш башталды. Узатышты, ыйлап, сыздап энелер. Өз уулдарын көз жаш менен өлүмгө. Курман болду, баатыр болду нечендер. Жашасын деп бизди ушул өмүрдө. Кан согушка апалар да барышкан. Өмүрлөрүн тобокелге салышкан. Жол борс жүрөк жоокерлердин жара аттарын таңышкан. Танк алдына тайманбастан барышты. Эл жер үчүн душман менен атышты. Эч тайманбас биздин баатыр аталар. Эли бизге жеңиш менен кайтышты. Каргыш согуш канча жанды жалбады. Каргайтаны өлгөндөрдүн жарлары, каргайтаны кара кийген энелер,
кайра кыргын көрбөсүнчү балдары. Баары бүттү, алып келди жеңиш майрамын. Бактар гүлдөп тегиз мөмө байлады. Торгой көккө туюк чекит койду да, тынчтык бузуп тыным албай сайрады. Мейли торгой бузсунчу тынчтыкты, көргүм келбейт өлүм менен мылтыкты. Согуш бүттү, таңдык соңку жаратты. Согуш бүттү, тынчтык күндөр таң атты. Дүйнө жүзүн өрт алып, кара жалын каптады, кыяңдай агып шаркырап, кызыл кандын акканы. Ушундай апат күндөрдө уяттан уят эмеспи уулуңдун үйдө жатканы. Таң алдына тайманбастан барышты, эл жер үчүн душман менен алышты. Эч тайманбас биздин батыр аталар, эли бизге жеңиш менен кайтышты. Улуу жеңишти дайым бирге барктайлы, курман болгондорго таазим кылууну унутпайлы. Көрүп жашап жаткан жыргал жашоо үчүн улуу жеңишти жылдан жылга даңктайлы. 1941-1945 жылдардагы аралыкта согушка Кыргызстандан 360 миңдей адам катышкан. Алардын 150 миңдей орден жана медалдар менен сыйланган. 29 адам даңк орденинин толук ээси, 74 жоокер Советтер Союзунун баатыры болгон, 90 миңден ашык кыргызстандыктар согушта курман болгон. Бүгүнкү күндө 3 март 2020 жылдын кабар агенттигинин билдирүүсүнө караганда 251 согуштун ардагери жашап жатат. Өкүнүчтүүсү жылдан жылга булардын саны азайып барууда. Алды жакта биздин баатырларыбыз боюнча айтып кетпесек болбойт. Чолпонбай Төлөбердиев. Өзү өлсө да баатыр өлбөйт. Эрдиги калат кылымга. Татар акыны Муса Жалилге таандык булсаттар баатыр Чолпонбай Төлөбердиевдин жашоосун, согуштагы эрдигин жана келечек муңга калтырган мурасын сүрөттөгөнсүйт. Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Төлөбердиев мындан туура 98 жыл мурда жарык дүйнөгө келген. Анын улуу ата мекендик согуш учурунда көрсөткөн эрдиги бүткүл Союздун ичинде легендага айланган. Биз баарыбыз билгендей Чолпонбай ок чачкан зотту көкүрөгү менен тосуп, баатырларча курман болгон. Баатырдын сөөгү өзү эрдик менен курман болгон Силявный айылында деңсөө коюлган. Чолпонбай Төлөбердиевге көрсөткөн эрдиги үчүн 1943 жылы 4 февралда Советтер Союзунун баатыры деген наам берилген. Андан тышкары Кызыл Жылдыз медали, Ленин ордени ыйгарылган. Дүйшөнкул Шопоков. Россиянын Москва областындагы Волоколамск шаарындагы Панфиловчул баатырлардын мемориалдык комплексине Советтер Союзунун баатыры Дүйшөнкул Шопоковдун эстелиги орнотулган. Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Россиянын Москва областындагы Волоколамск шаарына Советтер Союзунун баатыры Дүйшөнкул Шопоковдун эстелиги орнотулуп, Волоколамск шаарынын администрациясы 2015 жылы 22 январда Шопоковдун бюстун коюу үчүн уруксат берген. Элчинин кеңешчиси Манас Жолдошбеков билдиргендей, баатырдын эстелиги шаардагы Октябрь аянтындагы мемориалдык комплекске коюлду. Бул жерде генерал-майор Иван Панфилов жана Бауыржан Момушулунун бюсттарынын катарына орнотулган. Дайыр Асанов. Улуу ата мекендик согушта көрсөткөн эрдиги үчүн Советтер Союзунун баатыры наамын алган кыргыздын залкар инсаны генерал-майор Дайыр Асанов тирүү болгондо бүгүн 98 жашка чыкмак. Урпактар үчүн өз өмүрүн тобокелге салып, каардуу согушта болуп көрбөгөндөй эрдик көрсөткөн. 11 жыл мурда дүйнө салган Дайыр Асанов улуу ата мекендик согуштун Кыргызстандагы акыркы баатыры болчу. Бул жакта көрүп турган тизмеде биз ошол баатырлардын айрымдарын жазып кетүүнү чечтим. Сүйүнбаев, Жумак Курманов, Тито, Ваидила, Кубат Жаматаев, Акын Садырбаев, Сулайман Жүндүбаев, Керим Кирбакбаев, Тыныбай Дервишимбаев, Абдыкалык Тимакеев, Токтогул Шабеков, Алымкул Абибулдаев, Бозжигит Турдубаев, Михаил Тарада, Миралган Сейтекинов, Степан Виноградов, Ашырбай Коенкөзов, Иван Немцев, Анварбек Чортеков, Садык Алиназаров жана башка 74 баатыр канын, жанын отко салган кыргызстандык аталар, баатыр аталарыбыз. 9 май улуу жеңиш күнү. Демек, бул сезим бизде өмүр бою бизге жакшы жашоо, жакшы зор турмушту тартуулаган аталарыбыз, бабаларыбыз үчүн ар дайым жүрөгүбүздө аларды даңктоо үчүн жана эстеп жүрүү үчүн биз милдеттүүбүз. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат, саламатта калыңыздар.